Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүм? Бүгүнкү берүүдө Франция өлкөсүнөн келген, Кыргызстанга саякаттоого келген Рафаэль аттуу мырза менен бүгүн маек курмакчымын. Саламатсыңбы, Рафаэль? Кыргызстанга кош келипсиң. Анан сага алгачкы суроом, эмне үчүн Кыргызстанды саякаттоону чечтиң? Кыргызстанга келгенибиздин себеби биз Инстаграмдан Кыргызстан жөнүндө көптөгөн видеолорду көрүп калдык. Ошол эле видеолор өтө таасир калтырды. Анткени сиздердин өлкө өзүнүн ажайып өзгөчө тоолордун кооздугу суктандырды. Бул тоолорду биз өтө жакшы көрөбүз. Рафаэль, сен Кыргызстанга өзүң эле эмес, жубайың менен дагы кошо келиптирсиң. Жубайың үчүн Кыргызстан деги эле жактыбы? Биздин бул жолку саякатыбызда менин келинчегим Инстаграмдан Кыргызстан жөнүндөгү көптөгөн видеолорду көрүп калды. Ал анан мага бул өлкөгө саякатка чыгууга сунуштады. Сиздердин өлкөңүздөргө биз келинчегим экөөбүз келдик. Сен Кыргызстанга келгенде бул жердин эли деги эле сени кандай маанайда кабыл алышты? Мен Кыргызстанды жакшы көрүп калганымдын бирден бир себеби бул жер өтө кереметтүү өлкө экен. Биз алгач бул өлкөгө келгенибизге бир эле жума болду. Ошондуктан көп жерлерди азырынча көрө элекпиз. Ошондой эле биз алгач ирет Бишкекте, андан соң Соңкөл жайлоосунда болдук. Ал жердин кооздугу көздүн жоосун алат экен. Ошондуктан биз ал жерди жактырып калдык. Ал жерде жүргөнүбүздө биз аттарды миндик. Ошондой эле бооз үйдө жаттык. Көп нерселердин даамын сезип көрдүк. Чындап эле бул адамга эң сонун жакшы сезимдерди тартуулайт экен. Бул биз үчүн жомоктогудай эле болду. Соңкөлдөн сырткары Кыргызстандын дагы кайсыл аймактары сага өзгөчө жакты? Ушул жөнүндө да айтып өтсөң. Мага негизинен эле өзгөчө жаккан жер бул сиздердин нарында жайгашкан тоо койнундагы Кел суу болду. Ал өзгөчө табиятка ээ экен. Кел суунун көрүнүшү бир укмуш. Себеби ал тоолордун курчоосунда жайгашкан. Ошондуктан бул керемет эмей эмне? Бул чындап эле мен үчүн кереметтүү, ажайып сонун кооздук. Ошон үчүн Кел суу болгон саякатыбызда келинчегим экөөбүз өтө кубандык. Мага ал жердин кооздугу өзгөчө таасир калтырды. Анан мен ойлоймун, Кыргызстанда дагы мындан дагы сонун кооз жерлер бар деп. Биз ал жерлерди келечекте көрөбүз деп үмүттөнөмүн. Сен Кыргызстанда саякаттап жүрүп, кандайдыр бир кыйынчылык учурларга туш болгон учурларың болдубу? Негизи эле сен эмнеден көбүрөөк кыйналдың? Ушул жөнүндө да айтып өтсөң. Негизинен кыйынчылыктар деле болгон жок, бирок бир көйгөй бар экен. Мен муну байкадым. Сиздердин өлкөдө Кыргызстан жөнүндөгү кеңири маалыматтар өтө эле аз. Анткени кээ бирде бул өтө оор болот экен. Мисалга алсак, бир жерден бир жерге барыш үчүн чоң көйгөйлөр дагы жаралып жатты. Анткени бул туурасында сиздердин өлкөдө интернетте кайсыл жерлер жакшы, кайсыл жерлерди көрсө болот, ушул жөнүндө маалыматтар өтө эле аз. Ошон үчүн бул биз үчүн көйгөйлөрдү жаратып жатты десем болот. Албетте, бизге окшогон туристтер үчүн. Негизинен бул жерде көпчүлүк тил билбегендиктен, алар биз менен Google перевод аркылуу сүйлөшүп жаттык. Ошондуктан кээде биз үчүн ар түрдүү көйгөйлөр да жаралып жатты. Бирок ага карабастан биз котормочу аркылуу сүйлөшүүгө туура келет. Анткени сиздердин өлкөдө көпчүлүгү англис тилин билишпейт экен. Бул негизинен туристтер үчүн көйгөй жаратат деген ойдомун. Сен негизинен жакшы жактарын дагы, анан ошол эле учурда бир аз кемчиликтер туурасында дагы байкаптырсың. Кыргызстанга келгенде биздин улуттук тамактардан, кайсыл тамактардан даамсыз көрдүң? Кайсыл тамактар сен үчүн жакты же жакпаган учурлар да болдубу? Мага сиздердин улуттук тамактардан кымыз анча жакпады десем болот. Анткени бул суусундук биз үчүн өтө эле оор болуп калат экен. Бирок мага кыргыз улуттук тамактарынын ичинен сиздердин кыргыз шорпосу өтө жакты. Ал чындап эле өтө даамдуу. Ошондуктан бул шорпо тамагын мен өтө жактырып ичтим десем болот. Рафаэль, сага чоң рахмат маек куруп бергениң үчүн. Сага ыраазычылык билгиземин. Мындан аркы саякаттооңдо албан игиликтерди каалаймын.
Сага дайыр чоң ыраазычылык. Урматтуу достор, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт да өз соңуна келип жетти. Туризм тармагында дегеле өсүп өнүгүү Кыргызстанда боло берсин деген тилекти билгизүү менен биргеликте, ал эми сиздер руханият көрсөтүүсүн жана мен YouTube каналыма дагы катталып, сөзсүз түрдө башкалар менен бөлүшүп коюуну дагы унутпаңыз. Ошондой эле лайк басып, сөзсүз түрдө каналга катталып кетиңиз. Жашооңуздарда дайым жакшылык жана жакшы күндөр боло берсин деген тилек менен сиздер менен коштошомун. Сак саламатта болуңуздар.